Саламатсыздарбы? Мен атым Атыр Абдрахматова, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүмүн. Интернетте абдан көп маалымат чыгып атат. Бюллетенге койгон белги эгерде күгүсү өчүп калат экен деген. Ошол тууралуу мен атайын ар кайсы областтан, Бишкек шаарынан дагы бюллетендерди алып, ар кайсы участкалардан алып, ошол добушумду биздин ручка менен добушумду берип, күгүзгөнгө жок кылганга аракет кылдым. Интернетте айтылгандай, бирок барыңар көрөсүңөр, биздин ошол ручканын галочкасы өчпөйт, күйбөйт, жоголуп кетпейт. Все. Азыр мессенджерлерде көп, соц тармактарда көп жүрөт, биз ручка менен бюллетенге белги койсоңор жоголуп кетет деп. Атайын азыр мынакей белги коелу и тестовый бюллетенди күйгүзүп көрөбүз. Көрдүм, кагаз күйүп баратат, тиги белги турат. Мынакей астынан алып көрөлү. Кагаз күйүп баратат мынакей. Көрдүңөр, белги калган боюнча калды. Бул да тестовый бюллетень. Биздин кабинканын ичинде турган ручка. Добуш берсек, баарына бере берейин. Кайсы бир партияга боор тартты деш үчүн. Ой, бюллетенге туртат. Окей. Өчүрдүк, көрдүңөр. Окей. Бюллетень кайра күйүп баратат. Галочка күйгөн жок. Эми биягынан астынан да кылганда. Астынан дагы. Мынакей асты күйүп атат. Ой. Yani tutun. Örtüydümüş. Азыр биз 1207 участкасындабыз. Мынакей биздин ручка. Биздин ошол тесттелөө бюллетени. Кайтадан ошол ручка өчөт дегенди текшерип көрөлү. Мына баарына. Койдум. Добуш берүү күнү мүмкүн болсо галочканы ушул квадраттын ичинен чыгарбай беришиңер керек. Ширеңки менен. Мынакей кагаз күйүп атат. Көрүнүп атпайбы? Эми эметти эле. Бир бюллетень күйүп кетти мынарында. Көрүнүбү? Кагаз күйүп атат, өчкөн жок. Силер көргөндөй, Борбордук шайлоо комиссиясы алган калемсаптардын сыясы күгүсүң өчпөйт. Урнага кирген күндө дагы бул өчпөйт. Андан кийин бюллетендеги тактар силер койгон белги ошол бойдон калат. Буга кепилдик беребиз. Андан сырткары баары бир ишенбейбиз, баары бир кооптон турабыз десеңер, өзүңөрдүн ручкаңарды ала келип добуш берсеңер болот. Ага эч кандай мыйзамда чек жок.